Жалаң факты менен сүйлөйбүз. Эгерде кара баягы жаманатты кылам дей турган болсоңор, 3 күн кайра КТРдин менен регионуңардан сайратсаңар, элдин башын маң кылабыз деген болсоңор, эл азыр түшүнүп калган. Крышевать этип атат деген сөздөрдү. Мен ушул сөздөрдү билбейт экенмин. Аны менен силер алек болосуңар. Кимди крышевать этип атканымды билсеңиз, четинен алып барып камаңыз. Камаганга устасыңар азыр силер. Биз, урматтуу депутаттар, абийирибиздин алдында, жараткандын алдында ушул кезге чейин таптаза келгенбиз, соңку демибиз чыкканга чейин таптаза ойдон кетебиз. Каралагандар көп болгон. Алардын бирөө жок бүгүн. Көкбөрүчү Манас Ниязов Чубагажы Жалиловдун атасына ат мингизген видеосу тарады. Тажибай Жалилов билек алган атка минип Манастын уулу Чубакты алдына алып, Көкбөрүчүнүн 3 уулуна да батасын берген. Белгилей кетсек, Манас Ниязов 8 февралда чоң масштабтагы аламан улак бермекчи. Баланы тарбиялап өстүргөн экен. Машалла. Кудай куткузсын. Жактан палвандар кырматтылар. Ben devrem beni turam. Manas Palvan. Uzun ömür. Ben soluğun koşu versin de tileyim. Tileklerin daim kudayım kavul olsun. Manas düşbalası varken Ahmet'e akım olsun. Şuakı alım olsun. Daim burası taşıyıkte batır olsun. İyilik oluversin. Manas Palvan Чубагажынын атасына ат мингизди мына. Иншалла Алла разы болсун. Өтө жакшы болду. Мени кандидат президенті Кыргызстан алып чыгышты быйылкы шайлоо боло турганга. Президенттик шайлоо. Nazar News сайты Кыргызстанда белгилүү. Мына фотографиясы, мына. Аерде комментарийлер 4,5 миң комментарий болуп кетти. Ошондон көбүнчөсүндө деле мен колдонгондо абдан көп экен. Өзүңөр окуп көрүлү, мына. Турбайбы фотографияда. Nazar News сайтынын Facebook'ta страницасында. Facebook'та бул политический сайт. Аерде менен көрүп атканыңардай кандидаттар 9 экен. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев. Бул артында турган кичинекей эл мырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына 14 миң доллар каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Эл мырзага оор диагноз коюлган. 2 бутунун ширагындагы малоо берет сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр эл мырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы 14 миң доллар. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар эл мырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам эл мырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах эл мырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Мадумаров, Текебаев, Бабанов, Симир Жапыкеев, ана мен жүрөм мына. 9 киши болушу мына. Анан бул жөнүндө мен эмне айтмакчымын өзүм. Во-первых, эки дос Садыр Жапаров менен Ташиев экөө бийликте турушат. Азыр бир болсо
мозговой центр болуп турат, экинчиси болсо силовой центр, ошентип бүт порядок келтирип атат. Менин биринчи душманым Камчы Көлбаевди өлтүрүп беришти. Чоң рахмат. Коррупцияны жоюп салышты. Порядок келтиришти аябай. Андыктан ансына тиги булар менен 2012 жылдан бери чогуу элетам митингдерине катышкам, колдогом аябай. Ана баары жапырткам алып кеттик. Кайратчылык революциядан кийин. Ошол менен бул бийликти мен всячески колдоп келатам дагы ошо. Анан ушундай өзүмдүн оюм бар. Бул экөө бийликте турганда мен кандидат президенти болбойм го дейм. Болсом дагы вдруг ансын аргысын кайып касканан болуп экөө там эмнеле жана жытып кетип бирдем болуп кетип эле эметип ана мечет болбосам так атак була турганда чыкпайм го дейм. Это во-первых. Во-вторых, анчалык эле президенттик бийликке мен ынтылуум, жутумум жок. Өз байлыгым өзүмө керен жетиштүү. Ошол анан тиги өз бийлигимде өзүмө керен жетиштүү. Болгону мен бул бийликте турган эки достон Жапаров Ташиевден суранат элем, ошо мошенниктерге эле законду каталатып койбосо, көбүнчө ошо мошенниктер аброюма шек келтирди деп. Мошенникте какой аброй болушу мүмкүн? Какой аброй? Сен каякта аброй? Наглый бирөөнү алдап кетип эле ак эмгегин. Азыр гана бул видеону көрүп дене боюм дүркүрөп кетти. 6 жылдан бери сөөгүккө эч нерсе болгон эмес. Ошто кабырдан казылып алынган маркумдун сөөгү таң калтырды. Башкалар да көрүп Аллахтын кудуретине иман келтириш үчүн видеого лайк басып, группалардан жиберип коюңуздар башка адамдарга. Сиздер да себепчи болуп калыңыздар. Маркум жакшы жолдо шейит кеткен экен. Аллах бейишин берсин. Баарыбызга ушундай өлүм насип этсин. Видеону аягына чейин көрүп, дагы бир жолу тооба кылыңыздар туугандар. Azizlar, mana 5 metr jiladi ekan yo'lni bo'yidan. Yaqinlaringlar bo'lsa albatta olib ketinglar. Bunga videoni jo'natib yuboringlar. Qirg'iziston O'sh shahri Andijon ko'chadagi qabriston. 6 yil bo'ldi mana. 6 yil bo'ldi. Qabrlar ko'chirilyapti. 6 yilda mana jasadga hech narsa bo'lmagan. Oldidagi akangizmi? Qo'lingizdagi necha yil bo'ldi qo'lingizdagi? 99 o'tgan. Akangizga 6 yil bo'ldimi? Alloh oxiratini bersin. Kafanlayotganingizda yuzlarini ko'rdingizmi? Yaxshi turibdi shekilli. Mashalloh. Azizlar, albatta mana shu videoni unga jo'natib yuboringlar. Yana qaytarib aytyapman, Qirg'iziston O'sh shahri Andijon ko'chadagi qabristonimiz 5 metr ichkariga jiladi ekan. Hech qayerga olib ketmaysizlar. Mayitlar yana shu yerda qoladi. Sal ichkariroqqa kirgizib qo'yish kerak. Musofirda yurgan aka-ukalarimizni ko'plarini ota-onalari, bir amakilari, opa-dada katabilari bordir. Shularga albatta shu video yetib borish uchun maksimal darajada podelitsiya qilib yuboringlar azizlar. Sizlardan